Жогорку кеңештин аброюн жанагы бир мандаттуу округдардан шайланып келүү боюнча түзсөк, ошондо гана көтөрүлөт. Азыр жаңы баш мыйзам боюнча 90 депутат деп долбоору иштелип чыгып атат. Мен көчө күнү ошо маалымат каражаттарынан окудум, жакын арада парламентке киргизебиз деп. Ошо 90 депутаттын 35 депутаты бир мандаттуу округдардан шайланып келет деп атат. Баягы ар бир райондордон түзмө-түз өзүнүн өкүлү болот деп. 55 депутаты ушу партиялык тизме менен шайланат деген ушундай бир мыйзам долбоорун даярдашып атышат. Парламенттин аброю ошол бир мандаттуу гана депутаттар келгенде көтөрүлөт.